Каардуу кайната. Жайнагүл жаңы келин болуп булайылга түшкөндө баары эле ага кубанышып, жылуу тоосуп алышкандай сезилди. Бирок бир гана адамдын көз карашы аны тынчсыздандырды. Ал кайын атасы Жумабек эле. Жумабек абышка айылга каардуу, бирок сөзү өтүмдүү киши катары белгилүү эле. Анын үйүндө тартип катуу болчу, күлкү аз, талап көп. Жайнагүл биринчи күндөн эле анын сууз көз карашын байкаган. Келин, эртең менен күн чыкканча туруп, очок жагылсын. Түшкө чейин уктай бербей. Эшиктин алды таза болсун. Жакшылап шыпырып тургуну. Иретсиз, чаржайыт оокат кылган болбойт биздин үйдө. Деди ал биринчи эле күнү. Жайнагүл макул деп апкары кетип башын ийкеди. Ал күйөөсүн абдан жакшы көрчү. Ошондуктан кандай болгон күндө дагы чыдамдуулук менен мамиле кылып, бул үйгө батышууга аракет кылды. Бирок кайнатасынын талаптары күндөн күнгө күчөдү. Кээде ал эч эле себепсиз урушуп, келиндин жасаган иштерин жактырбай койчу. Ай Кудай ай. Ушундай дагы чай кайнатасыңбы? Энең үйрөткөн жок беле? Деп катуу сүйлөдү. Тамактын тузу кем же ачуу деп, же бир башка шылтоон айтып, жакпай калса, ооз тийип көрүп эле ичпестен тескери карап басып кетчү. Бул маалда Жайнагүлдүн көзүнө жаш толуп, телмирип жертиктеп отуруп калчу. Жооп кайтарбастан үн сөзсүз унчукпай калат. Күйөөсү Нурлан болсо ишкердүүлүк иши менен шаарга көп чыгып кетчү. Ал келгенде деле кайнатасынын катуу мамилеси тууралуу кеп кылган жок. Баардыгы жакшы, бизде баары жакшы, сен сарсанаа болбой жакшы иштеп кел, деп гана жылмайып узатып койчу. Акыры баары ордуна келет. Дагы бир аз чыдай турайынчы, дагы чыдайм, деген ойго келчү. Жайнагүл көбүнчө жалгыз калып, кайнатасы менен гана жашап калды. Кайненеси 2 жыл мурун көз жумган экен. Күйөөсү болсо бул үйдүн жалгыз баласы болчу. Ошентип арадан күндөр өттү. Бир күнү катуу шамал болуп, үйдүн эски чатыры учуп кетти. Жумабек абышка ошо маалда сыртта жүргөн экен. Шейпирдин астында калып, көмөлөнүп жыгылып кетти. Жайнагүл катуу бороон башталганда эле сыртка чуркап чыгып, кайнатасын издеди. Тамдын түбүндө жыгылып жаткан кайнатасын көрүп, коркуп кетти. Үстү кийими топо. Чекеси канап жатат. Шейпирдин сыныгы тилип кеткен өңдүү. Дароо жанына чуркап барып, аны тургуза баштады. Ата дейм, туруңуз, мени кармаңыз. Кап, башыңызда канап жатат. Дарылап таңып беришим керек. Тезирээк үйгө кирели, туруңуз. Мени кармасаңыз, өйдө туруңуз, деди. Жумабек ата көзүнүн кыйыгы менен келинин карап, бул жолу Жайнагүлдүн айтканын угуп, ордунан араң туруп, теңселе басып, экөө үйгө киришти. Жайнагүл кайнатасын дарылап, ысык чайын берди. Калың төшөк салып жаткырып, үстүн жылуулап жаап койду. Көзүнүн кыйыгы менен Жумабек ата Жайнагүлдү карады. Ата, мен эми скорый чакырайын. Сиздин ден соолугуңузду карап кетишсин. Катуу эле жыгылдыңыз окшойсуз. Жаратыңыз күчөп кетпесин, деди келин. Жок дейм. Кереги жок. Мен өзүм эле сакайып кетем. Бул жака бир чети скорыйың деле келбейт. Анын келгенин бир да жолу көргөн эмесмин. Биз алыска айылдабыз. Сынтырдан өтө эле алыспыз. Кереги жок, деп мулжуңдап ары карап жатып алды. Ал түн
Жайнагүл үчүн эң эле оор түн болду. Кайнатасынын деми кээде токтоп калгандай сезилип, ал коркуп ыйлап дагы жиберет. Эртеси эртең менен Жумабек ата, сен ушул жерде отурасыңбы? Таң аткыча менин жаныман чыкпай. Сен кеткен жоксуңбу? Кайда кетем ата? Сиздин абалыңызды көрүп туруп, кантип басып кетмек элем? Сиз жалгыз калбайсыз ата. Эртең Нурлан келсе, анын машинасы менен шаарга барып, сизди жакшы докторго көрсөтүп, буюрса айыктырабыз. Сарсанаа болбоңуз. Азыр болсо абайлап өйдө туруп мына ысык чайды ичип алыңызчы, деп колундагы чынаны сунду. Ушул күнү биринчи жолу Жумабектин көз карашы оңолуп, мүнөзү жумшарып кеткендей болду. Бир нече күндөн кийин ал басып калды. Бирок мурдагыдай келинге болгон мамилеси катуу эмес эле. Бир күнү кечинде ал Жайнагүлдү жанына чакырып алды. Келин, Жайнагүл кызым, мен сени каардуу мүнөзүм менен бир топ кыйнап койдум окшойм. Бирок сен сабырдуулук менен чыдап, адамгерчилигиңди көрсөттүң. Жайнагүл унчукпай турду. Десең, чындыгына келгенде, мындай келин ар кимге эле жолуга бербейт. Мен жаңылган экенмин, деп кечирим деле сураган жок. Бирок күнөөсүн мойнуна алгандай болуп, отурган жеринде таягы менен жерди чийип, кобуранып калды. Жумабек атанын ушул сөзү Жайнагүлдүн жүрөгүнө жылуулук бергендей болду. Канчалаган тынчы жок ыйлап чыккан түндөр, унчукпай чыдаган күндөр акталгандай болду. Ошондон кийин үйдүн абасы өзгөрдү. Бири-бирине карата жылуу мамиле, күлкү пайда болду. Кайната да өзгөрдү. Кээде каардуу көрүнгөн адамдын ичинде дагы жылуулук жашырынып турат экен. Аны ачыш үчүн сабыр менен жакшы мамиле гана керек болот, окшобойбу?